Жалал шарында пандемиялық авал құрчып кетті. Бүгінгі күнде қаланың 50-ге чукул жашоосу пневмония жана COVID-19 илдетинен жабыркап, облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланууда. COVID илдети менен 25 адам жатат, ал эми пневмония оорусу менен 23 адам жатат. Мындан сырткары биз өзүңөргө маалым болгондой жугуштуу бөлүмдө бүгүнкү күндө орун аз болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө күндүзгү стационарды ачканбыз. Бул 9-октябрда ачкан элек күндүзгү стационарды. Мына 10 күндүн ичинде эле 1000ден ашыгыраак жаранып барып бүгүнкү күндө медициналык кызматтарын алып жатышат. Шаардын вице-мэри Руслан Алтмышевдин белгилөөсүндө бейтаптардын саны расмий цифрлардан алда канча көп болушу да мүмкүн. Анткени үй шартында өз алдынча дарыланып жаткан адамдар катталбай калат. Ошондуктан орунун жайылуусун чектөө максатында шаардык штаб бүгүндөн тарта бир канча чектөөлөрдү киргизди. Бул биринчи кезекте жалпы шаарыбыздагы мончолорду, коомдук мончолорубузду убактылуу жабуу боюнча жана ошондой эле тамак аш ичүүчү кечки чайканаларды дагы жабуу боюнча. Жума мечиттерибизге дагы чектөө киргизгенбиз. Мына 2 жумалык мөөнөттө коронавирус өтүп кетет деген биз прогнозубуз бар. Эгер чектөөлөрдү карасак, ошого жума намаздарга дагы чектөөлөрдү койдук. Мындан сырткары коомдук тамактануучу жайдагы багы 50 орундук деген чектөөлөрүбүз бар эле, ошондо кайра күчүнө киргизип жатабыз. Мынакей бүгүндөн ограничениялар киргизилет эми дагы. Кана водитель ким муну? Ал эми коомдук транспортторго жана базарларга санитардык талаптарды сактоо менен иштөөсүнө уруксат берилди. Жергиликтүү бийликтен муну бюджеттик тартыштыкты толтуруу аракети менен түшүндүрүшүүдө. Анткени буга чейинки карантиндин таасиринен кала казынасына 30 миллион сомдон ашуун салык түшпөй калган. Деген менен коомдук транспорттордо жана базарларда санитардык талапты сактагандар аз. Айдоочулар тарабынан дагы, ошондой эле эл тарабынан дагы санитардык эрежелер, нормалар сакталбай атат. Бет капсыз кирүүгө болбойт. Ар бир орундуктарга бирден гана отуруп, андан кийин айдоочу айдаш керек машинасын. Антисептик болуш керек. Бир күндө 3 жолу бул маршрутканын ичин тазалап, дезинфекциялап туруш керек. Бирок тилекке каршы андай нерселер болбой атат, аткарылбай атат, аны көрүп атабыз. Ар бир чыккан жүргүнчүлөр бет капсыз жүрүшөт, ичинде бет капсыз кетишип атат. Мыйзам боюнча санитардык талапты сактабаган тараптарга бузуулар кодексине ылайык 1000 сом өлчөмүндө айып салынышы зарыл. Деген менен тийиштүү адистер ар дайым рейдке чыгып, эскертүүлөрдү гана берип келет. Белгилей кетсек, Кыргызстанда бир суткада COVID-19 жуктуруп алган 384 жаңы учур катталды. Алардын 57-си Жалал Абад облусунан. Кабылбек Үшкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.